сонун фильмдин буйрмандары ушу сууга карабай баарыңар келип ушул жерде зал толтура болуп турганы бизди ыраазы кылып атат. Бүгүнкү күндө маданиятыбызга, искусствого көңүл бөлүнүп, анан ошонун баардыгын биринчи кезекте демилгечи адамдар өздөрү мамлекеттен деле каршы жок болгондуктан, мүмкүнчүлүк жок болгондуктан ошого карабай көкүрөгүндө турган букту чыгарайын деп чыгармачылык тынчтык бербеген иштерди жасап калайын деп жасап аткан адамдар бүгүнкү күндө ушул калайык калкыбыздын урук дүйнөсүнө абдан бир күл азык берип атышат. Мына ошонун бүгүнкү бир көрүнүшүн биз бүгүн ушул Кимдин Бегалынын тарткан фильминен көрүп атабыз. Фильм аябай сонун экен. Мага кошуласыңар го деп ойлойм. Эс алдыра турган, ойлонто турган, биздин бүгүнкү күнүбүз жөнүндөгү, бүгүнкү күнүбүздө болуп жаткан ташбиштерибиздин баарын жакшынакай деңгээлде жөн эле жасалма эмес, чыныгы турмуштун өзүндөгүдөй болуп жазылып, өзүндөгүдөй болуп ойноп, баарыбызды ойго салып, мейли социалдык проблемалар болобу, мейли нравалык проблемалар болобу, мейли ата мекенди сүйүү, ушул бизде эмне проблема болсо, баары ушул фильмде бар экен. Эч нерсе мен карап отурдум, мындай ашыкча эч нерсе жоктой сезилди. Баягы аябай тормузду бекем кармап, кээ бир учурда фильмдер ушундай болуп кетет, көпкө чейин узап, маңыз сценкалар көбөйүп, жана ошолор. Мен ойлойм, ушул группа абдан чоң чыгармачылык изденүү менен иштеген экен. Сценарий да жакшы жазылган, анан абдан бир өзүнчө бир сонун бир ансамбль түзүп иштеген экенсиздер. Сиздерге таасим. Айрыкча актерский группаны да укмуштуудай тандап турсуңар. Мейли жашы болсун, мейли улуу адамдардын, улгайган адамдардын ролдорун аткарган актерлор, актрисалар болсун, баардыгы укмуш. Мындай кубанып, анан кийин ушунчалык бир ыраазы болуп, турмуштун өзүндөгүдөй кабыл алдык. Анан Бегалы менин студентим экен дейин. Азыр студенттердин көп эле эстебей калат, канча бир убакыт өтүп кеткенде. Бирок ошо Бегалы сага чоң рахмат, өмүрүң узун болсун. Мага көчөгүнү ушул кыздардан чакыруу жибериптир, эже ушундай бир фильм тарттым эле, келип катышып кетпейсизби деп. Өзүң маданиятың үчүн, өзүңдүн ошол билимиң үчүн, өзүңдүн талантың үчүн мен көз салып жүрөм, кайсы студенттерим кайда эмне кылып атат. Мен сени саясатка кетип калган экен, андан кийин каяка кетти деп таппай калгам да. Көрсө бүгүнкү фильмден мен Бегалыны кайрадан таап алдым. Мен абдан бактылуумун. Баарыңыздарга ийгилик.